Эгер сиз чет өлкөгө барып иштөөнү каалап, бирок айлык акыны кандай алам деп ойлонуп турсаңыз, биз сизге жол көрсөтүп беребиз. Официалдуу түрдө жумушка орношууну кааласаңыз, карточка ачтырып, ошол аркылуу айлык акы алууга болот. Бул ар тараптуу ыңгайлуу, себеби көпчүлүк өлкөлөрдө электрондук төлөмдөр аткарылат жана алданып калуу болбойт. Биз жакынкы 4 мамлекеттеги карточка аркылуу алуучу айлык жөнүндө айтып беребиз. Мисалы, Россия өлкөсүндө уюлдук телефондон Google тиркемеси аркылуу Сбербанктын сайтына киресиз, ал жерде түрдүү карталар бар. Кандай карта алышыңызды тандайсыз. Тандаган соң анкета толтуруп, өзүңүзгө ыңгайлуу болгон банктын дарегине буйрутма кыласыз. 3 күндүн ичинде сиздин карточкаңыз келет. Ал эми банкта паспорт, миграциялык картаны текшерип, туура чыкса беришет. Ошондой эле банкка барып алсаңыз да болот. Банкка киргенде эле сизди консультанттар тосуп алат. Аларга маяна карта ачууңуз керектигин айтасыз, электрондук түрдө кезекке турууңузду билдиришет. Кезекке турасыз. Кезегиңиз келгенде бошогон айнекчеге чакырышат. Барып, ошол жердеги тейлөөчү адиске айлык алуу үчүн карта аштырууңуз керектигин айтасыз. Тейлөөчү адис сиздин кайсы үйгө катталганыңызды, тоңузду сурайт. Жумуш ордуңуздан аныктамадагы сурап калышы ыктымал. Ошол буйрукту бересиз. Андан соң телефон номер, электрондук почтаңызды айтасыз. Аягында кандай сыр сөз кошуңузду сурайт, жазасыз. Эсеп жазылган баракча берет. Аны иштеген жердеги бухгалтерияга алып барып бересиз. Жана квитанция беришет. Көрсөтүлгөн сумманы кассадан төлөйсүз. Бир жума өткөндөн кийин телефонуңузга картаңыз даяр болгондугу жөнүндө SMS келет. Аны банкка барып ала аласыз. Деген менен кээ бир өлкөлөрдө карточка ачтырууда бир аз машакаттуу. Мисалга, Туркияда карточка ачтыруу үчүн да акчаңыз болушу керек. Болжолдуу түрдө биздин сомго 25 миңдей керектелет. Көпчүлүк мигранттар алгач накталай маянага иштеп, анан карта ачтырышат. Казакстанда элдер дээрлик жанында накталай акча алып жүрбөй калышкан. Себеби банктан акча которуу, коммуналдык төлөмдөрдү төлөө, дүкөн, базар, маршруттук каттамдардын баарында телефон аркылуу төлөөгө болот. Ошондой эле айлык акыны алуудагы накталай төлөм учурда жокко эсе. Аны кантип кылса болот? Паспорт менен банкка барып карта аштыруу үчүн келгениңизди билдирип, керектүү анкеталарды толтурасыз. Жана сиздин банктык картаңыз бир күндүн ичинде келет. Бул үчүн эч кандай акы төлөнбөйт. Ошол эле банктын электрондук тиркемесин уюлдук телефонго жүктөп, ал аркылуу төлөм аткарууларды жүргүзө берсеңиз болот. Кореяга жаңыдан барган мигранттар үчүн банктык картаны колдонуу ыңгайлуу, бирок окуу үчүн барган студенттерге 2-3 айдын аралыгында гана университет тарабынан карта жасалып берилет. Ал эми жумушка баргандар банкка барып анкета толтурасыз. Анкетага телефон номериңиз жана жашаган дарегиңиз сөзсүз жазылат. 1 же 2 күндүн ичинде даяр болгон картаны үйүңүзгө алып барып беришет. Картага кошуп сизге китепче берет. Ал китепчеде сиз короткон чыгымдардын тизмесин банкомат жазып берет. Китепче толгон сайын алмаштырып турасыз. Ошондой эле транспортко колдонулуучу такси кызматы, троллейбус, маршрутка баарына тең жарактуу өзүнчө карта колдонулат. Банктык картаны ачтырып жатканда түрүнө карап, транспорт кызматына төлөөчү функциясын коштуруп алсаңыз да болот. Кызыгы, Кореяда таксисттер ашыкча сумма берсеңиз кайтарымын кайтышпайт. Банктык картаны колдонуунун дагы бир жакшы жагы, сизге бонус топтолот. Жыл аягында накталай акча иштеткениңизге карап, сиздин маянаңыздан кыскартылат. Ал эми карта менен коротконуңуз үчүн сизге кайра акча кошулат.